Assalamu alaikum Oşkovardын көрүүчүлөрү, биздин катталуучулар жана ошондой эле жылкы сүйүүчүлөр, саяпкер чабандас балбандар. Биз бүгүн Ноокат жергесинен салам айтабыз, чыгарылышыбызды улантабыз. Бул чыгарылышта сиздерге Ноокат районуна караштуу Токтомат Зулпуев айылдык аймагынын Жатан айылынан сатылып жаткан ушул экраныңыздарда көрүп турган жоон жолпу жакшы ат, жакшы саяпкер чабандас акелердин колунан сатыла деген сиздерге маалымат берип жеткирип өткөнү келдик. Атты байкаңыздар, кандай ат болду, маалыматына чогуу болобуз, бизден алыстабаңыздар. Ээси маалыматты берет буйруса мынеке. Атты өзүңүздөр көрүп байкап турасыздар туугандар. Токтото берем чабандас. Ассаламу алейкум. Алейкум салам ге, Расул. Келдик, ден соолугуңуз жакшыбы? Атты сатууга койдуңуз. Жакшы жоон жолпу келген. Жакшы чоң ат чыгат экен бул чыгарылышта. Дыйканчылык ат. Дыйканчылык. Өзүңүздүн атпы? Ооба. Дыйканчылык болсо ондо кол бала экен да жаныбар, а? Кол бала. Аттын жашынан баштайлычы? Аттын жашы буюрса ровно 6 жашар болду. 6 жаш. Майда туулган. Майда туулган. Майский кулундардан экен андан. Эми бул 6 жаш болсо пародасы кандай, бул өтө жоон жолпу келген нерсе экен. Эми пародасы бул атасы өзүбүздүн бээ. Өзүңүздүн бээби? Атасы Россиядан келген. Россиядан келген бей атка коюлган. Үйүрү атасы российский. Атасын Энеси кыргыз жылкы экен да ошондо, а? Россиядан күчтүү атка коюлган. Күчтүү атка. Казыктары таза, туяктары, чемелери жок, ишиги. Бул казыктары өтө таза. Көкүрөктөрү дагы жайында экен аттын, сынып, бычымды бериптир. Жоон жолпу деп. Бою канча чыгат? Боюн өлчөдүңүзбү? Боюн 63төн өйдө да. 63төн өйдө? Ооба. 63, 65 ошондой окшойт, э? Ошондой, ооба. Мындай көрүнүшүнө караганда. Ат турганбы мына кичине бастырган эле тердей түштү го? Ат турган, мен баягындай үйүнбейбиз да. Балдарым кичине. Сыратында турат. Ооба, турат. Кугазык эле туруп атат. Ооба. Же көккө чыгарып көккө коесузбу? Көккө, жазда көккө койгон. Ошол Сыратанда киргизип коесуз, жазда тазалайсыз. Ооба. Тегин бастыра берчем, мындай. Мында көп чабып кыйнабайт экенсиң да. Чабыштын кереги жок, Бул себеби азыр Турган ат. турат да. Айныбасын. Ооба. Тердей түшкөндөн айттым да, мындай карап туруп. Мына ысык болтат, ортосун 40 градус болтат. Ат эми кол бала 6 жаш болгон болсо бул улактарга салып чаптыңызбы атты? Бул 5 жашка чейин Токтоп тура берем. минилген эмес, минилген, ал жаш балдар минген да. Бул кышта улакка чаап кирип чыгышы өтө жакшы. Кирип чыгышы, ат уруштары, топто баягы келеде туруштары кандай эми? Уруп кирип чыгат. Эми Уруп кирип чыгабы? ким айтмакчы, балдар эмнеде палвандар чапты, өзүбүздүн палвандар. Торпо булакка чабылдыбы ошондо? Торпо улакка ушу бир жолу торпо улак болду эле. Мен өзүм кызыгып улактын көтүнөн түшпөйм. Ошол баягындай чабышты. Экелериңиз палвандар чабат анда. Ден соолугуна, жеп ичине жооп бересиз, а? Ден соолугу өтө жакшы, жеп ичи. Атты катуу урат деп аттыңыз эле, мындай кирип ат уруштары катуубу? Түп-түз эле ура берет. Түп-түз. Себеби коркуу сезим жок. Коркум сезими жок. Кайтпайт. Кличка. Ошондой үй го. Атка кличка койдуңузбу, койбодуңузбу? Атка кличка Тумар деп койгом эми. Тумар деп койгонсуз. Ооба, кашка-кошкасын, ал жүрүш-туруштарын көрүп эле Тумар деп коюп койгонбуз. Өзүнүн атка карап туруп элеби? Мындай реальный алам дегендер атты бир алыстан көргөн, анан бир келип минип көргөн башка демекчи. Реальный ала турган болсо атты минип көрсө болот экен, а азыр. Келип минип көрсүн. Мен 1-2 класстагы балам минет. Жаш балабы? Банда алып качыш, тебип, тиштеш. Адам ылгап деген да. Жеп ичи өтө жакшы. Скорость кандай анан? Скорость.
Скоросу жакшы, өтө жакшы чуркайт. Жакшы Просто чуркайбы? неме да. Муну азыр чаптырып көрсөтөт элем. Ал алган адам узактан көрүп кызыксын. Чуркашы жакшы депчи. Айыл эле мына кырганатта чапсам кок сатылып бирөө ала турган болсо эми ого зыяны тийип калбасын. Сатылса, сатылбаса дагы дең, Ооба. баягында туруп эми мына өзүңүздөр алыгы баягы ат багып саяпкерлер түшүнөт. Баягында туруп ат кыйнап эме кылганда мындай саратандын күнүндө Ысыкта болбой калат. кыскасы ден соолугуна улагына да жооп экен да аттын, бар жоона Бүт жооп жагына бересиз. жооп. Кол бала атын деп калдыңыз, өзүм бейим баласы дедиңизби? Ооба. Ошо Кыймыл аракети да Мына тез ал- нерсе экен, биени баласы бурун биени мына шу баланын өзүнө саткан, мына менин үкем болот. Өзү кызык. Энесин алганбы? Буга Куперди. Анан ушул жерде эми дагы айтып кетчү сөз. Эми тумардын баасын канча коесуз? Баасына дагы токтолойлучу. Şu boğasını tumardın ne diyeceğim? Hem az YouTube'lardan görüyoruz, jakşakçaları da aytıp dıykançılıkta hem dıykandan bardık hem alıp fayda görsün. 7000 ele dedim. 7000. Ооба. Анан жакшы акчага берилбейт ат, айылдан сурашып атат деп атасыз. Ya bunu göbü suradı. Bu hazır bir gündük, 2 gündük ile bunday satı verem dep turup ele şunday çıktı. Şunday özüm talağa getip atkan sebebini elle satıtan bolsam hazır. Buna baldarım jaş. Turgan bolsa turup kalat. Туруп калат. Ооба. Демек $7000 баасы. $7000 бұл şu nasip kılsın kim alsa öte jakşat. Кудай кааласа Кимге сүйлөшүүлөр кемей болот да, кимдер айтканча дегендей. Ama Сүйлөшүүлөр жүрөт. ооба. Эми номерлериңизди айтып өтсөңүз. Мынакей туугандар, номерлерди экранга жазып калтырдык. Экранда көрүп турган номерлер менен байланышасыздар. Тумарды көрдүңүздөр, көңүлүңүздөргө туура келсе, экранда көрүп турган номерлер менен байланыша бересиздер. Саламатта калыңыздар.